Болотбек Саттыгулов ала тоолук 3 баланын ааламга саякаты. Илимий фантастикалык аңгеме. Алар адаттагыдай эле бүгүн да Арпатектир тоосунун чокусундагы жайык жерге чогулушту. Бул жерден айыл, токой, суу, жолдор алаканга салгандай эле көрүнүп турат. Айылдагылар бул тоого майда жандыктарын чыгарып коюшуп, түштөн кийин сууга түшкөндө тосуп алышат. Ал эми Шабдан, Сарман, Абдрахмандар да бийик жерине барып олтурушуп, койлор сууга түшкөнчө космос жөнүндө билгендерин талкуулашып, ааламга саякат жасап барып келгендиги жөнүндө аңгеме курушат. Шабдан баланын айга саякаты. Старт алдында Кенедейда так эместик чоң зыяндарга алып келерин окуп үйрөткөн. Скандафрга аба кийдүүчү жерлерди текшерип, буйрук берүүнү күттүм. Даярдыкка 5 мүнөт. Ракетаны даярдоону баштаңыз. От алдыргын. Старт. Жүктүн басымы жайдан өсө берип, мени креслого абдан кысты. Биринчи тепкичти ажыратууга буйрук берилди. Экинчи, анан үчүнчү. Старт учурунда мага өзүмдүн салмагымдан 7 эсе басым күчү кресломо жабыштыра кысып жатты. Приборлордун тактасын карасам 15 километр бийиктик 50-55 градус суук экенин эскертти. Бир заматта атмосферанын калың катмарына кирип бараттым. Атмосфера ракетанын досу да, касы да болот. Жерге коноордо тормозу болуп кызмат кылат. Айга учканда атмосферага кирип баратып, белгилүү буруч менен кириш керек. Эгерде түз катуу кирсең, тормоз күчтүү болуп, аппарат талкаланып күйүп кетет. Ошондуктан өтө так, кылдат эсептелген. Жазылыгы 10-12 километр. Кирүү коридору бар. Мен ошол боюнча кирдим. Кораблим катуу каршылыкка учурап, кулагым ызы чуу болуп тунуп кетти. Иллюминатордон сыртты карасам, ракетамды от жалын каптап, тарсылдаган үндөрү кулагыма катуу угула түштү. Ракетанын штурвалдарын башкарып жаткан колдорум талып, кыйналып кеттим. Приборлор тактасын карадым. 80 километр бийиктик. -70 градус суук деп көрсөттү. Бир аз убакыт өттү. Бийиктик 200 километр. -100 градус суук. Салмаксыздык абалына жеткен экенмин дедим. Кыйналган колдорум оор жүктөн арылып, өзүмдү эркин куштай сезип калдым. Бир кезде кораблдин ичиндеги буюмдарым калкый баштады. Мен да үйдө көтөрүлүп, башым салаңдап, кызыктай абалга туш болдум. Өзүмдү өзүм токтотуп, намысыма келдим да ишимди аткарууга кириштим. Бир канча убакыт зор ылдамдык менен учуп бараттым. Приборлор тактасы 384 000 километр бийиктикти көрсөттү. Айга жеткен экенмин дедим. Дароо ишке кириштим. Ракетамдын айга конуучу бөлүгү 150 градус ысыкты, көлөкө жагы -0 градус суукту көрсөтүп жатты. Иллюминатордон айдын жарык бетинде кратерлер, тоо кыркалары кадимкидей даана көрүнүп турду. Ушул учурда жылуулук өткөрбөгөн вакуум менен капталган кабинам гана жанымды сактап калып жатты. Ракетага көптөгөн ар түрдүү тажрыйбалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн жаныбарлардан балык, баканын чабагы жана ташбаканы, өсүмдүктөрдөн пияз, бурчактарды атайын отургузулган идиштери менен кошо ала келгем. Аларга бир сыйра көз жүгүртүп, борттук изилдөө журналыма өзгөргөнүн, өсүп өнгөнүн баарын жазып толтурдум да, жердегилерден айдын көрүнбөгөн караңгы наркы бетине учууга уруксат сурап кабарлаштым. Мурда белгиленген ылдамдык менен учуп жөнөдүм. Арадан бир канча сутка убакыт өттү. Бир кезде ракетамдын капталындагы иллюминатордон айдын жарык жагындагы капкара бетин жана кратерлерди көрдүм. Адегенде эмне мынчалык коюу караңгылык деп таң калуу пайда болду. Ушундай шартта айда чын эле жашаса болобу деген суроо мени катуу түйшөлттү. Туура, айдын күн тийген бетинде күндүн гана энергиясын толук пайдаланса болоруна ишендим. Анткени дайыма жарык булутсуз, демек бул жерде күндүн нурдануусун фотоэлементтин жардамы менен электр энергиясына айландыруу эң ыңгайлуу. Айдын жер катмарларынан керамика жана айнекти да оңой эле алса болот. Демек айда курулуш материалдары жетишсиз болбойт. Кислород гана керек. Аны деле айдын жер кыртышынан алса болоорун окумуштар изилдешкени белгилүү. Мисалы, электролиз жолу менен.
Мен буга чейин уккан айга жакын жерден магниттик талаа тартып алат жана бетиндеги калың катмарлуу чаңдар катуу каршылык көрсөтөт деген сөздөр жомок катары төгүнгө чыкты. Андай болгон жок. Ракетам белгиленген жерге жумшак келип конду. Айдын 2 жумадан берки күн тийбеген бөлүгү +12 градус ысык экендигин приборлорум көрсөттү. Ачык космоско ракетамдан акырын чыгып, салмаксыздык абалымда жеңил бир топ жерге чейин бастым. Аңгыча 300-400 метрдей алыс аралыкта диск менен курчалган шаар формасындагы көздү уялткан жарык көрүндү. Бир кезде аппараттан кандайдыр таяк сыяктуу бийиктиги 190 сантиметрдей 3 нерсе солдат формасында бөлүнүп чыкты. Мен апкаарып, коркуп, баспай катып калдым. Бир заматта алар жанымда болушту. Ал күлүмсүрөп кыргызча сүйлөй баштады. Эмне деген шумдук. Айдын көрүнбөгөн бетинен кыргызча сөздөрдү угуп жок дегенде, дүйнөлүк тил деп саналган англисче сүйлөбөйбү дедим ичимден. Эсим ооп эңгирип түштүм. Мени түшүнүп, ким экенимди билип турасыңарбы? Деди. Жок, силер кимсиңер? Эмне үчүн солдат формасына келдиңер дедим. Ракетага кирип, кенен сүйлөшсөк болобу? Деди бирөөсү. Макул дедим шаша-буша. Эшикти ачып, эски тааныштардай олтургучтарга олтуруп сүйлөшө баштадык. Кыргызчаны жакшы сүйлөйт экенсиңер. Кантип үйрөнүп алдыңар эле дедим таң кала. Биз кайсы улуттагы адамдар менен сүйлөшсөк, ошол улуттун тилине өтүп өзгөрө алабыз. Адамдар бизден негизи коркушат. Мен бирок сизден нормалдуу мамиле жасай турганыңызды сезип турам. Сизге жолугардан мурун жерге барып келдик. Чек аралардагы көптөгөн солдаттарды көрдүк. Анан сырткы көрүнүшүбүздү силерге карап ушундай кылып өзгөртүп алдык. Саналуу ирмемден кийин заматта көз алдымда анын сырткы кебетеси өзгөрүлүп кетти. Менин алдымда жашы 45-тер чамасындагы интеллигент, өңдүү түстүү, көз айнек тагынган эркек адам пайда бола калды. Кандай болуп, кантип өзгөрүп кеттиңиз? Дедим кызыгып. Мен сиздин акыл эсиңизди үйрөндүм. Атайын сизге жага турган жагымдуу кебетеге өзгөрдүм. Биздин өлкө эң жаш өлкө. Жаратылышы кооз, кем байлыктары мол. Сизге бул жагабы? Деп мактангандай сүйлөдүм. Ал мыйыгынан жылмайып күлдү да. Сиздерде жеке менчик деген өнүккөн эмес. Адамдардын ырабалык жүрүм туруму төмөн. Бирин бири көрө албайт. Калп көп. Баңгиге байланган жаштар бар. Кыргыздар, силердин ата бабаңар кандай болгон? Калп айтканды кандай жазалаган билесиңерби? Эгерде баласы калп айткан болсо, башын кесип, атасынын мойнуна чыкпагыдай кылып илип койгон. Кайда барса, эмне кылса да, өлгүчө мойнуна көтөрүп жүрүп өткөн. Калптан, көрө албастыктан, баңгиден арылышыңар керек. Бүтүндөй адамзат жашоосунун көбүн жалган жолго салып, туюкка кептелди. Ал эми бизде мындай терс адат, жалган ой жүгүртүү деген жок. Андан ары ал. Биз өтө алыспыз. Силердин сөзүңөр менен бул аралыкты айтып түшүндүрө албайбыз. Жер бул бизге байланыш үчүн ыңгайлуу чекит. Биз ал жакта көп болбойбуз, маалымат жыйнап жүрөбүз. Бизди жердеги мамлекеттердин бөлүнүшү таң калтырат. Адамдардын ортосунда чоң айырмачылыктар бар. Бизде андай жок. Балдар менен чоңдордун арасында гана айырмачылыктар болот, деди. Ал биз жөнүндө көптү билгиси келгендиктен менин суроомо кыска жооп кайтарып жатты. Силер бизди түшүнө албайсыңар. Биз жердеги сүйүү дегенди түшүнбөйбүз. Бизде үй бүлө деген жок, мамлекет деген жок. Бирок сүйүү жана бала бар. Бизде сүйүү деген такыр башкача. Бул деген маалымат жана илим-билим алмашуу гана. Милдетибиз айлана чөйрөнү жамандыктардан коргоо, ал үчүн билимдин жарык тарабын колдонуу. Биздин жаратылышыбызда маалымат, илим билип нурданып турарын адам баласы түшүнбөйт. Биздин бири-бирибизге сактаган жашыруун сырдуу дүйнөбүз ушундай. Ал менин сөзүмдөгү өз өлкөмдү сүйөрүмдү, элимди, жеримди коргоорумду угуп ыраазычылыгын билдирди. Бири-бириңерден кандай айырмаланып турасыңар дедим бир кезде. Биз бири-бирибизден алдыбызда каалагандай жагымдуу формада өзгөрүп тура алабыз. Ал эми балдарыңарчы? Алар кабыл алып турган маалымат гана болушат. Өлүм деген барбы? Силер муну эч убакта түшүнбөйсүңөр. Биз өлбөйбүз. Жашоонун бир этабынан экинчи этабына гана өтүп турабыз.
Жашоо бизде чексиз. Силерде көрө албастык деген болобу? Мен муну эч убакта түшүнбөйм. Ал өзү эмне? Анан да жердеги сүйүү деген эмне? Түшүнбөйбүз. Калп айтып адашып жаткан жоксуңарбы? Сиз ак ниет, жакшы адам экенсиз. Биз ошондой адамдар менен гана жолугабыз. Жердеги жашоо туташ карама каршылыктар менен курчалган. Мен дагы башка учуучу тарелкадагылар эмне кылышат деп сурадым. Ал жай гана алардыкы бизге белгилүү, биздики аларга белгилүү деп кыска жооп кайтарды. Силердеги жашоо бири-бириңерге оор кыйынчылыктарды алып келбейби дедим. Ар бирибизде жашыруун сырларыбыз бар. Ал бекем катылган сыр, эч кимге айтылбайт. Биздин жашоо келечегибиз кандай болот деп сурадым сөзүмдүн аягында. Жер планетасы эч качан кыйроого учурабайт. Силерде аң сезимди өнүктүрүүнүн коркунучтуу жолу бар. Силер балдарыңарга таңуулап атып, илим-билим бересиңер. Ушул жол өзгөргөндө гана адамдардын нравалык жүрүм туруму да өзгөрөт. Жашооңор жакшы жагына өнүгүү жолуна өтөт. Биздин максатыбыз ааламдагы бардык цивилизациялар менен байланышуу болуп эсептелет. Ал кол сунуп коштошкон да жок. Бир заматта кайра таяк сыяктуу формасына келип эшикке чыкты. Нары жакта турган эки таяк формасындагылар кошо ээрчип шар формасындагы тарелкаларына киришти да бир заматта көздөн кайын болду. Кайрадан борттук журналыма приборлордун көрсөтүүсүн көргөндөрүмдү, учуучу тарелкадагылар менен жолукканымды кыскача баяндап жазып толтурдум да жердегилерден кайтууга уруксат сурап кабарлаштым. Ракетам айдын аркы көрүнбөгөн бетинен каалгып көтөрүлө баштады. Сарман баланын Чолпон планетасына саякаты. Өкмөттүк комиссия мени Чолпон планета аралык автоматтык станциясы менен Чолпон планетасынын атмосферасын, химиялык составын, басымын, тыгыздыгын, температурасын жана башка кубулуштарын, жашоо шарттарын изилдеп келүүгө чечим чыгарып уруксат берди. Анда боз үй формасындагы термос үй жана өсүмдүктөрдү өстүрүүчү тилкелер да орун алган. Жана майда ташбакалар, балыктар үчүн атайын аквариум бар. Скафандрымды кийип, өзүмдү мурдагыдан токтоо сезип, учкуч отура турган креслого ыктап отуруп, жердегилердин командасын күтүп жаттым. Биринчи, даяр дедим. Үчүнчү, даяр, от алдыр. Акчалын от алдыруучу жабдымдын алды жагынан атырылып чыкты. Чолпон планетасы жөнүндө билгендерим, уккандарым дароо көз алдыма келе түштү. Эгерде жерге жакын орбитадан учканымда 146 сутка жакын болмок. Себеби жерге жакын келгенде планетага чейинки аралык 38 миллион километр болсо, алыстаган учурда 261 миллион километр болот. Чолпон планетасы үчүн жерден 40 километрден ашык бийиктикке көтөрүп учуруу керек эле. Аттиң, мейли, жерден учуп баратамын. Буйрган учурда жетермин. Аман эсен жетсем болду. Чолпондун атмосферасынын тыгыздыгы жердикинен 55 эсе көп. Басымы 90 эсе чоң. 40 километр бийиктикке чейин эле ракета баштапкы массасынын 60%-ын жоготуп коет. Чолпон планетасы жөнүндө окугандарым, билген маалыматтарым эс акылымда кайра-кайра кайталанып жатты. Күндөн экинчи, өлчөмү боюнча 6-чы планета. Массасы, өлчөмү, тыгыздыгы, гравитациялык тартуулуусу боюнча жерге окшош. Байыркы грек римдердин айтуусу боюнча сүйүүнүн кудайы деп аталган планета. Күн менен айдан кийинки жарык планета. Жер өз огунда 24 саатта айланса, Чолпон өтө жай, өз огунда 243 суткада араң бир жолу айланат. Атмосферасы өтө тыгыз. Дээрлик көмүр кычкыл газынан турат. Кычкылтек жок. Ысык, эң ысык планета плюс 467 градус катуу жаан болуп турат. Бирок суу жан эмес, сульфат күмүш кислотасы жайт. Өз огунда тескери саат жебесинин багыты боюнча айланып, күн батыш тараптан чыгып, чыгыш жактан батат. Ошондуктан эң жогорку температурага туруштук берген корабль болушу керек. Менин кораблим дал ошого эсептелип жасалганын ойлоп, көңүлүм көтөрүлүп, тынчый түштүм. Жердин гравитациялык тартуулуусунан бошонуп,
орбитага чыккан кезимде салмаксыздык абалда калкып корабльда сүзүп бараткандай болдум. Аңгыча жерден: салмаксыздык абалда калкып жүрүүгө көп кызыкпаңыз, жарым саат убакыттан кийин орбитадан чыгасыз, дешти. Ракетам зор ылдамдык менен чолпонго карай учуп баратты. Кабинанын капталында суу куюлуп илинип турган баллонду тапанчамды оозума салдым да куровун басып суу ичтим. Салмаксыздык шартында ансыз суу иче албайсың. Суу тамчылары ак шарик формасында ары бери учуп, приборлорду иштен жараксыз абалга алып келиши мүмкүн. Бир кезде: сиз планетанын үстүндө учуп баратасыз. Параметрлериңизди билдирип, маалымат берип туруңуз, дешти жердегилер. Приборлордун жебеси планетага төмөндөп конуп баратканымды көрсөттү. Планетанын күн жак бети +470 градус ысыкты көргөздү. Ракетам планетанын бетине акырын, жай, жумшак келип конду. Атайын мындай ысыкка жабдылган аппаратты роботу менен ишке киргизүү керек эле. Станциядагы башка пультуна олтуруп, роботка планетанын сыртына чыгуу үчүн буйрук бердим. Роботка автоматтык түрдө өзү жүрүүчү экскаватор сыяктуу түзүлүш менен жер кыртышынан таш, топурактарды казып, жүктөп станцияга кирүүсүнө буйрук кылдым. Планетанын температурасын, тыгыздыгын, атмосфералык составынын аныкталышы боюнча жерге билдирдим. Планетанын бетиндеги аткарылуучу иштер толук аткарылды. Экинчи тапшырылган ишти аткарууга планетанын бетинен 50 километр бийиктиктеги адам жашоого мүмкүн болгон чөйрөнү жана алып келген боз үй формасындагы купол үйдүн жашоо шарттарын изилдөөгө уруксат сурап кайрылдым. Чолпон планетасынын атмосферасынын үстү жагындагы адам жашоого ылайыктуу жерин изилдөө иштерине учуп жөнөдүм. Чындыгында эле атмосферасы өтө тыгыз болот экен. Ракетам катуу каршылыкка учурап, от менен оролуп, жогору салмаксыздык шартына зорго учуп чыктым. Корабльдеги аппараттан купол боз үй формасындагы үйдү сыртка алып чыктым да, автоматтык түрдө иштегидей кылып гелий газы менен атайын насос аркылуу толтурдум. Бул үйдүн бир тарабы айнектей тунук материал менен капталган. Планетанын атмосферасынын үстүндө булуттардын жана алардын кыймылда болушу өзүнчө бир керемет кооздук. Атайын орнотулган телескоп менен атмосфера катмарына жана жер кыртышын изилдөөнү баштадым. Атмосферасы өтө тыгыз болгондуктан изилдөөгө өтө каршылык болду. Бирок баарын сүрөткө тартып, аппаратыма белгилеп алдым. Боз үй формасындагы үйдө өсүмдүктөрдү өстүрүүчү атайын тилкелер бар. Арадан 5 сутка убакыт өттү. Майда ташбакалар, балыктар салмаксыздык шартына кандай болот экен деп тынчсызданып келгем. Жердегидей эле өзгөрүүсүз көнүшүп жашап кетишти. Балыктар баарына көнүп, кадимкидей жердегидей жашап калышты, дедим ыраазы болуп. Аквариумдагы балыктарым суу бетиндеги аба көбүкчөлөрүн жону менен ала салып келип жутканы мени таң калтырды. Балыктын икраларынын өсүп өнүгүшүн изилдөөгө кириштим. Салмаксыздык шартында кандай болот деп, балыктын икралары боюнча 2 шарт каралган. Биринчи, космоско учууга чейинки икралар. Экинчи, космостогу пайда болгон икралар. Жерден алып келген икралар баары өлүп калышты. Космосто пайда болгон икралар аман эсен өсүп жатышты. Эмне үчүн? Азыркыга чейин бул суроого жооп табыла элек. Баардык өсүмдүктөр өнүп, өңгөндөрүнүн бою узарып жердегидей жап-жашыл болуп турат. Буурчак, капуста, буудай, эч кандай минералдык жер семирткичи жок эле кадимкидей жакшы өнөрүнө күбө болдум. 3,5 метр квадрат аянттагы ашкабактын жалбырактары бир кишини кычкылтек менен камсыз кыла алат деп окуганым эсиме кылт дей түштү. Эгерде бүтүндөй өсүмдүктөр тилкесине ашкабак айдап койсо, станциянын ичин кычкылтек менен камсыз кыла алар беле деп ойлоп кеттим. Келечекте атайын базаларды, илим изилдөө борборлорун курсак болот экен. Бирок анда жашоо камакта калгандай болушу ыктымал. Адам баласы жердегидей эркин жашай албайт. Эгерде гиганттык күзгүнү күн менен планетанын ортосуна койсо, күндүн ысыгын азайтып, планетанын бетиндеги +470 градус ысыгын муздатууга эң чоң жардам бермек.
Албетте, бул келечектин иши. Алдыма койгон программадагы иштеримди толук аткарып бүттүм да жердегилерден жерге кайтууга уруксат сурап макулдаштым. Абдрахман баланын Марс планетасына саякаты. Мен дагы Марс планетасына учууга тапшырма алдым. Марска чейин барып келүү үчүн 500 сутка убакытты талап кылат экен. Ошондой эле бир кишинин космостогу тамак аш нормасы бир күнгө төмөндөгүдөй экенин эсептеп чыктым. 600 грамм тамак аш, 2,5 литр иче турган суу. Ушул нормага ылайык 300 килограмм тамак аш, 1,5 тонна кислород, 3 тонна суу даярдатып, Марска учууга камылга көрүп жаттым. Өкмөттүк комиссия менин ракетамды жеңил газ менен толтурулган диаметри 100 километр бийиктикке көтөрүп чыгуу керек дешти. Жол алыс. Бул бийиктикке чейин эле ракетам баштапкы массасынын 60% жоготуп коет. Аэростат менен менин ракетам белгиленген чекке чейин көтөрүлө баштады. Ал эми аэростат планеталардын газ катмаларында учуп, жерге маалыматтарды берип туруу максатында учурулду. Менин Марска учушумдун негизги максаты адамдын жана жаныбарлардын жашоосу үчүн биологиялык шарттарын изилдөө эле. Ал үчүн ракетама космикалык агарут, жаныбарларга өзүнчө клеткаларга бөлүнгөн шарты бар бөлмө орнотулган. Анда 30 аппак келемиш, чымындар, өсүмдүктөр уругу, козу карындар, ошондой эле бир ак аюу киргизилген. Аюуну алып баруу максаты Марстын -70 градус суугунда атайын купол үйдө кармоо. Аюу жаныбары планетанын шартына ылайыктуу. Аюу узакка уктайт. Алардын бөйрөгү аз продуктун иштетип тышка чыгарбастан эле кандарына жутулуп турат. Организмине таралып топтолбойт, ачкалыкты сезбейт, узак космостук учууга жакшы, тамакты, сууну аз талап кылат. Марсты ушундай түшүндүм. Атмосферасы эң тыгыз, космикалык нурлардан сактайт, жаратылыш ресурстарына өтө бай. Изилдөөлөр көргөндөй темир, никель, күмүш, ал гана эмес алтын көп. Адамзат үчүн акылдуулук менен пайдалансак, экономикалык эң чоң көмөгүн бермек. Ракетам зуулдап учуп баратты. Мен бир кезде кыймылдаткычты өчүрүп коюп, бир нече саат бою салмаксыздык абалында машырланып учуп бараттым. Салмаксыздык адам үчүн зыяндуу, чарчатуучу абал болот деп укканым туура эмес экен. Үстүңөн оор жүктү алып койгондой өзүнчө эле жыргал. Мындай абалды түшүңдө бала кезиңдеги асманда канатсыз учуп жүргөндөй эле абалга салыштырсаң болот. Мен мурда белгилегендей күн дээрлик дайыма тийип турган Эллада түзүгүнө конууну чечтим. Ал өзү түзөң, учуп конгонго ылайыктуу. Албетте, учуучу аппарат менен жүрүшүбүз керек. Нымдуу жер кыртыштары бар. Электролиз жолу менен сууну алсак болот. Суу алгандан кийин кычкылтек алышыбыз керек. Суу аз талап кылган өсүмдүктөрдү өстүрүп, энергия боюнча ядролук реактор, шамал турбиналарын куруу зарыл. Аппараттагы болгон жаныбарларымды, өсүмдүктөрүмдү бир сыйра карап чыктым. Аюу муктап жатат. Келемиштеримдин абалы жакшы. Өсүмдүктөрүм жердегидей өсүп жатат. Таң калдым. Борттук журналыма бүт баарын белгилеп жаздым да, жерге кайтууга уруксат сурап кайрылдым. Алар макул болушту. Жерге кайтып учуп келе жатканымда иллюминатордон көздү уялткан ак шаар сымал нерсе бирде өтүп, бирде артта калып учуп келе жатты. Токойдун чет жагындагы чоң бактын жанына келип кондум. Аңыча жарык чыгарган шаар формасындагы объект да анча алыс эмес жаныма келип конду. Бой узун, мойнунда тагылган алтын лентасы бар. Аял затынын аппак кардай ак көйнөгү бардык мүчөсүн жаап, жаркырап турду. Сен Марс планетасына барып келгениңди билем. Бүт баарын изилдедим деп ойлойсуң. Бирок андай эмес. Жаратылыштын тең салмактуулук абалын кармоого милдеттүүбүз. Термоядролук куралдарды сыноого каршыбыз. Адамзаттын ачкөздүгүнөн жаралып, жабыркаган жаратылышты кандай жолдор менен сактап калуу деген суроо туулат. Пейлак, көөдөнүнөн уртолгон жан дүйнөсү таза адамдар менен гана сактап кала аласыңар. Карагылачы, жер кандай ысып жатат. Демек, жабыркагандыгынан улам ысып жатат.
1969 жайында Американын термоядролук изилдөө борборунун жетекчиси Герхард Тхасвен авиакатастрофадан кийин эмне болгонун билесиңерби? Англис тилиндеги докладын тибет тилинде айтып болуп, аягында сүйлөй албай каза болгон. Жаратылыштын каргышы тийген, өнүккөн өлкөлөр жок кылганы жаткан согуштук базалар биздин көзөмөлдө. Марска жананын байлыгына жутунуп кызыккандар, басып алуучулар бар. Алар адашат. Биз ага жол бербейбиз. Марсты басып алган өлкө жерге ядролук жарылуу жасап, ташталканан чыгарып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн азыртадан каршы аракет кылышыбыз керек. Марсты эмне кыласыңар? 250 эсе радиация көп, 3 эсе гравитация аз, 30% жан-жаныбарлар жок болушу мүмкүн. Жаратылыштын тең салмактуулугу бузулат. Жериңерде татыктуу жашаганды үйрөнбөйсүңөрбү? Жер деген акыл эстүү, тирүү организм, уга турган, сезе турган. Ой жүгүртөт, кайгырат, бак-дарактарыңар, өсүмдүктөр, жаратылышыңар эмне деген байлык? Суу, деңиз, жер эненин каны. Жүрөгү жердин ядросу 20 километр тереңдикте жатат. Өз планетаңарды барктап, кадырына жеткиле. Мындай жашоого ылайыктуу жер таба албайсыңар. Жараткандын жиберген элчисиби, периштеби деп бир чети коркуп, бир чети таң кала карап, каткан бойдон калдым. Эч качан коркпогун. Биз адам баласына зыян алып келбейбиз, деди. Бир кезде кандайдыр бир көзүмдү уялткан жарык нурлары жүзүмдү каптап калды. Колум менен көзүмдү далдалап тосуп калдым. Заматта тез эле мендеги коркуу сезими жоголуп, тааныш адамдай сүйлөшүүгө ынтызарлык пайда болду. Жан дүйнөңөрдү таза сактагыла. Жараткан чиркөөдө же мечитте гана эмес, жүрөгүңөрдө. Байланышты үзбөгүлө. Ал жөнүндө көп ойлонгула. Жаратканды ойлогондор азайып баратат. Мечитте же чиркөөдө сыйынган учурда да адамдар өздөрүнүн бузулган ойлорун ойлошот. Балдар, силер жаратканды унутпагыла. Ал жөнүндө көбүрөөк ой жүгүрткүлө. Мен муну айтканым динчил болгула дегендик эмес. Көп окугула, илим билимдүү болгула. Жаратман болгула, көр окаттын кулу болбогула. Биринчи билим материалдык байлык. Ал ушуларды айтты да жарык шар формасы жагына көтөрүлүп кирип кетти. Күн тарап жака багыт алып учуп, заматта көрүнбөй калды. Бул эмне? Адамдарга айта бар дегениби? Эскертүүбү? Ушул сөздөр оюмдан эч чыкпайт. Тосуп алчу адамдарым жака илки басып келе жаттым. Аягы, Шабдан, силер кандай учуп барып келдиңер? Мен космос мейкиндигин өздөштүрүү адамзаттын өз келечегине жол салуусу болуп эсептелерин толук түшүндүм. Сарман, жакшы. Бардык программадагы иштер аткарылды. Чындыгында адамдар үчүн жер тар боло баштады. Мисалы 2000-жылы 6,2 миллиард адам болсо, 2080-жылы 2 эсе көбөйөт экен. Башкача айтканда 12,4 миллиард. Карачы, бул учурда жер мынча адамды бага албай калары бышык. Абдрахман, баары жакшы. Өзүмө милдет кылып койгон иштеримди толук аткардым. Туура айтасың. Англиялык окумуштуу Кларктын эсептөөсү боюнча адамзаттын жердеги табигый ресурстары 2100-жылдарга чейин түгөнүп, башка булактарды издеп табуунун зарылчыктары келип чыгат экен. Шабдан, жакында америкалык окумуштуу Саган деген адам Чолпон планетасынын атмосферасын өзгөртүүнү сунуш кылбадыбы? Анын сунушу боюнча балырлардын бир түрү болгон хлорелланы планетанын атмосферасына кошу керек, дейт. Баарыбызга белгилүү Чолпон планетасынын атмосферасында 97% ашыгын көмүр кычкыл газы түзөт эмеспи? Мынчалык көмүр кычкыл газына хлорелланы кошкондо 2 эсе өзөндүгү болуп, планетанын атмосферасын кычкылтек өзгөртүп, байытып, адамзаттын жашоосу үчүн зарыл шарт түзүлөт деген. Сарман, биздин аалам кең жана чексиз. Бирок азырынча башка планеталарда жана айда адамзат үчүн жашоо тиричилик жок. Ошондуктан бир гана тепкидей жерибизде жашообуз улана бермекчи. Абдрахман, демек бүт баардыгыбыз адамзаттын келечеги үчүн, болочокто урпактарыбыз үчүн жерибиздин топурагын, суусун, абасын булгабай, жаратылыштын байлыктарын ысырап кылбай аяп жашообуз милдет.